Оштогу Токтогул паркына кое берилген 13 тыйын чычкандан 5 эле тыйын чычкан калды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгынын аңчы Хамит Мырзаев билдирди. Анын айтымында тыйын чычкандар колго үйрөтүлгөндүктөн эркиндикте жашап кете алышкан жок. Биз 13 тыйын чычкан кое бергенбиз. Анын бирөөсүн кое бергенден кийин эле каргалар менен сагызгандар чокуп өлтүрүп койушкан. Көрсө бул тыйын чычкандар колго гана үйрөтүлгөн экен. Эркиндикте жашап кете алышкан жок. Учурда 4-5 эле тыйын чычкан калды. Калгандары тамак аш тартыштыгынан ар кандай кырдаалдардан улам өлүп калышты, деди Хамит Мырзаев. Тыйын чычкандарды браконьерлер Кыргызстандын түндүгүнөн Оштогу достук көзөмөл өткөрбө бекети аркылуу Өзбекстанга мыйзамсыз өткөрүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалган. Ушул жылдын 27 март күнү достук көзөмөл өткөрбө бекетинен 13 даана тыйын чычкан ички иштер кызматкерлери тарабынан кармалып, 28 март күнү Токтогул паркына кое берилген. Бул тыйын чычкандардын базар баасы $300 башталат.